Спокойно. Чыктым, баары жакшы, рахмат. Болуп, келиндин кызы кылып, эки кызыбыздар апам жок, которая абалда эмесин ушунча бир турганым бар, рахмат. Баары жакшы. УКМК Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Розайым Нарматованы Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Коомчулукта жана социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Розайым Нарматованын суракка чакырылганы кызуу талкууланып жатканына байланыштуу УКМК анын чакырылуу себептерин коомчулукка төмөндөгүчө маалымдайт. Улуттук коопсуздук органдарына өлкөнүн Жогорку Кеңешине шайлоо учурунда Розайым Нарматованы 2013 жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин 3-курсуна орто кесиптик билими жөнүндө дипломдун негизинде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча маалымат келип түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө Розайым Нарматовага Жалал Абад мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн жасалма диплом берүү ыктымалдыгы тууралуу да маалымат келип түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө Розайым Нарматовага Жалал Абад мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн жасалма диплом берүү ыктымалдыгы тууралуу да маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад мамлекеттик университетинде Розайым Нарматованын өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтер жок экендиги аныкталган. Бул анын окууга кабыл алуунусунун жана жогорку билими жөнүндө дипломду алуусу мыйзамсыз экендиги күбөлөндүрөт. Мындан тышкары тергөө учурунда Жалал Абад мамлекеттик университетинде жеке сессияларды жана тиешелүү экзамендерди тапшыруу учурунда Розайым Нарматова өлкөдө жок болуп, Россия Федерациясында болгону аныкталды. Демек, Розайым Нарматова Москва шаарында жүргөндө экзамендерди тапшыра алмак эмес. Бул дагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин жооптуу адамдары тарабынан жогорку билими жөнүндө диплом берүү мыйзамсыз экендигинен кабар берет. Ошол себептен Розайым Нарматова жогоруда аталган кылмыш иши боюнча тиешелүү көрсөтмөлөрдү берүү үчүн күбө катары суракка чакырылып, анын жыйынтыгында Жалал Абад мамлекеттик университетинде окууга кабыл алуу жана жогорку билими жөнүндө диплом берүү фактыларына юридикалык баа берилмекчи. Эми күбө катарында чакырышты. Эмне маселе десеңер ушул Жалал Абад мамлекеттик университетинин ишмердүүлүгүнө жараша. Мага тиешелүү экен. Анан мен мугалим болуп иштедим ал жерде. Мындай бар жок эле студенттер текшерип атасыңарбы? Бар жок текшерип атабыз дейт. Эми биз дагы текшеребиз, башка студенттердин да сурап атканы, башка маселе. Анан калган тергөөдө болгон нерселерди айтпайсыңдар. Түшүнүктүү. Бирок 2,5 сааттан ашык 3 саат дейли. 3 саат болду. Кирип чыгып 3 саат болуп да. Бул жерде баардыгы билип 3 саатта ошол университеттин тегерегинде сөздөр болсо, башкасы элге баардыгы билет. Эми мени бир топ жолу азыркы бийлик убагында оппозицияда жүргөнүбүздө, ушул азыркы бийлик менен кошо оппозицияда жүргөнүбүздө дагы бул бийлик кандай десем, ушул бийликтин айынан 12 сааттап административдик штрафтарды төлөп соттолуп, 7 сааттап, 8 сааттап түшүнүп кат жазып, подвалдарда ар кандай психологиялык жактан, моралдык жактан ушундай кордук көрүп жүргөнүбүздө дагы мен ал жерде иштеп аткан бир да кызматкер күнөөлөгөн эмесмин. Себептен алардын баардыгы биз буйрук аткарып атабыз, кечирип кой деп алдын ала өздөрү айтчу. Бирок мен бир күн кандай чечимге келдим. Биз ошо буйрук аткарып аткан кишилерди жазалабагандыктын айынан дагы деле ошол адилетсиздик уланып атат да. Балким бийлик өзү күнөөлүү эместир, балким ошол кишилер бийликке жагымпоздук кылабыз деп Кошоматчылар ушундай жолго барып жатканда. Азыр мындан кийин деле тияк отчет бериши мүмкүн да булар. Биз ушунчалык запрос кылып, мына сиз үчүн мындай отчет дегендей болуп туруп, мактануу катарында. Эми мындай да урматтуу мекендештер, азыр Жалал Абад мамлекеттик университетинин жетекчиси ким экендигин бар жоңуздар тактап билсеңиздер. Ал жердеги документтердин
жоголуп кеткендиги жана кандай болуп аткандыгы шек жаратып атат да мени. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы бийликтин учурунда эмнелерди гана учурду. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Мен адам өлтүргөн жокмун. Мен адамдарды барымтага алган жокмун. Мен бирөөнүн рызкысын урдаган жокмун. Келечектин мына бизден кийинки урпактардын тагдырына балта чапкан жокмун. Биздин ушул мекендештер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын 100 миңдеп колдоп бердиңиздер. Керек болсо андан да көп. Ошолордун тандоосу менен биз келдик. Бизди президенттик кызматтагы, депутаттык кызматтагы өзгөртө албайт. Анткени ал эл тартуулаган кызмат. Ошондуктан мен айтар элем, адам өлтүргөндөрдү, биздин келечегибизди талкалагандарды, ушундай бир бирөөлөрдү алдагандарды мына канчалап карайлап жүрүшөт биздин мекендештер. Миллиондогон мекендештер сыртта жүрүшөт. Ошолордун факторун туураныкка жакшы жолго салуунун ордуна бага окшогон карапайым үй бүлөнүн кызынын артынан ошол тургандыгы ачуу сынды болгондо да конструктивдүү сынды айтып атканда туура кабыл албай ушундай жолго барып аткандыгы биздин бийликтин деңгээли. Кезинде Садыр Нуркожоевич Атамбаевдин бийлигин айтты эле. Алсыз бийлик оппозицияга ушундай бут тозот, ошолорго жолтоо болот. Азыр мына мен түшүнөт элем, эгер бул мага гана тиешелүү маселе болсо, бир партиянын ичинде болгондо да оппозициялык партиянын ичинен 2 кишиге ушундай уламдан улам иштеп жаткан жерибизге жогорку кеңешке келип, ошолорго тынчын алып, повестка берип, белгиледик, анан 10 кишини жеткирип келип алып, тийиштүү кызматкерлер, биздин фракциянын лидерин да бүгүн мындай кандай десем, бир малга мамиле кылгандай эле мамиле кылгандары уят маселе, өтө уят. Эч нерсесине мурдулук туткан жайы жок. Кечээде дагы жогорку кеңеште биздин фракциянын лидери дагы айтты. Вице-спикериңерди дагы, комитеттериңердин төрагалары дагы, алардын төрагаларынын орун басарларын дагы мурдубузду туткан. Биз эч нерсесин дагы элге таандык кызмат. Эгерде биз ушул сөздөрдү ачуу сындарды айтат деп коркуп атышса, анда корксун. Биз мындан да ачуу даярдап койгон далилдерибиз көп. Ал далил менен көптөгөн бир жакында чоң маселелер, чоң ушу кылмыш иштери ачылат турушtur. Өзүңүз да болосуздар. Мен бир нече жолу кайрылууга аракет кылдым. Баягы консенсуска келели, биргеликте чечели деп канча жолу ынтымакка чакырдым. Бирок по факту бизге канчалаган фейк эмес, өздөрүнүн жүзү менен чыгып, кайрылып, бизди күнөөлөп, биздин адамдык, аялдык, керек болсо менин жеке ар намысыбызга шек келтирип, башын таш менен жарып кетебиз, өлтүрүп кетебиз дегендерди карап отурат экен. Тийиштүү кызматкерлерчи карап отурат экен, бирок по факту ошолорго кылмыш козгобойт, ошолорду чакырбайт. Булардын өздөрүнүн армиясы болуп атпайбы? Булардын өздөрүнүн мыйзамы бар экен, ал мыйзам бизге гана иштейт. Түшүнүктүү. Эми болду, бар. Керек